Ошол жерде бизде Жаңыбак, Миңөрүк деген мектептердин ичине кирбедиңиз, эми убактыңыз болбогондур, бирок мен айтып коеюн, ошол жерде көп баргандыктан, ошол жердин кызы болгондуктан. Элестетсеңиздер, мына агай жекелер, бир класста ортодо босого болот, бул жакка 5-класска сабак бересиң, босогодо эле отуруп мугалим кайра бул жакты карап, оң жагын карап 4-класска сабак бересиң. Бир доска алып туруп бияка жазып, өчүрүп туруп кайра 6-класска жазасың. Бул деген 17-кылымбы дейм да, барып көрүп мен 17-кылымды элестеттим. Китептен окуганымдан 17-кылымды элестеттим, өзүм көргөн эмесмин да. Бул деген уят нерсе, бул абдан уят нерсе. Биз 21-кылымда жашайбыз. Биздин мектептер деген заманбап болуш керек. Биз жана кабыл алып аткан мыйзамдарыбызчы, Европанын мыйзамдарын кабыл алабыз да, а бирок чын-чынына келгенде 17-19-кылымда жашагандай сезилет экен. Бир мугалим 2 класска ортодон туруп алып босогодо 2 жака сабак берүү, бул деген мен билбейм, шермендечилик да. Ошондой мектептерди карабайсыздар. Киргенде мен боюм 170, мен эңкейип кирдим. Вот ишенесиздер, мен эңкейип кирдим. Биздин 11-класстын балдар кыздардын бою азыр менден 2 эсе улуу. Алар кантип кирип окушат, эңкейип отурушат экен. Мындайча айтканда, кечирим сурайм, тоок гана экен да.